кайсы аял сулуу көрүнөт айтайынбы? Вот лайфхак жазоого, могу жака жаттоого, өмүр бою эсиңерде болсун. Мурду барбайып турса дагы, көзү жүлжүп турса дагы, оозу ичке болсо дагы, капкара болсо дагы мисалы, же какой-то некрасивый цвет кожи болсо дагы, териси тунук болсо аял сулуу көрүнөт. Байкадыңар, же семиз, мындай баап байган бар го жери, бирок бети тунук болсо сулуу көрүнөт. И наоборот, черты лица идеальный болсо, а кожасы өңгүл-дөңгүл, так-сак, всякие там безетки баскан болсо, уже сулуу көрүнбөй калат. Ошон үчүн терини аябай караш керек. Териге кам көрүүдө эки маанилүү эреже бар. Бул регулярдуу, бүгүн жубай эле жете алайынчы. Сүйкөгүм келбей атат, азыр мындай эле мына жакын эле жерге алып келем, крем сүкөбөй эле коеюмчу деп. Жок, болбойт. Именно жалкоо болбош керек, именно регулярдуу кам көрүш керек. Экинчиден, шашпай. Биз кантебиз? Кеттик. Ой, шап жууптук, деп жатып алабыз. Жок. Именно сүйүп кам көрүш керек. Биздин цехте, крем бышырган цехте музыка чыгып турат, билесиңерби? Бир күн көрсөтөм, классикалык музыка. Бетховен, Моцарт ойнойт. Эмне үчүн? Кремдер башкача бышат. Ишенесиңерби? Аны биздин технолог айткан. Музыкасы жок бышырган кремдер вообще башкача бышат. Музыка менен кремдер вообще башкача бышат. То есть шашпай, жакшы көңүл менен кам көрсөңөр бетиңерге ошол сүйкөгөн кремдердин таасири таптакыр бөлөк болот. Ошон үчүн бунун баары маанилүү, өтө маанилүү нерсе.